Салам достор, назарыңыздарда Аралаш медиа. Бүгүн сиздерге казак элинин жоо жүрөк миң бала деп аталган кызыктуу тасмасын кыскача баяндап бермекчимин. Сиз шашпай отуруп мага жакты белгисин басып, видеону аягына чейин көрүүгө даяр болуп калган болсоңуз, биз баштадык. 103 107 30 41 номерин терип дароо байланышып маалымат алыңыз. Тасма 18-ci кылымды сүрөттөп, талаада эки кичинекей казак бала кой кайтарып жүргөн кезде бир канча алыстыктан жуңгар аскерлеринин тобу өтүп бара жатып, алардын үчөөсү ошол койлор тарапты көздөй эле бөлүнүп чаап жөнөштү. Аларды көргөн жаш балдар эмне кылаарын билбей качып жөнөшүп, чаап келе жаткан жуңгар аскерлери дароо эле бир козуну жаа менен атышып, андан соң качып бараткан балдардын бирин дагы атып салганга жетишишет. Экинчи бала алысыраак качып барып таштын аркасына жашынып, жетип келген жуңгарлардын бирөөсү бул жаш баланы эмне үчүн атып салдың деп экинчисинен сураса, экинчиси ага бүгүнкү жаш бала эртең эле аскер болот деп айтып, андан ары чаап кетип калышты. Аман калган бала шашкалактап журтка жетип келсе, журттагы элдерге жанагы жуңгар аскерлери калайманды салып кырып жатышыптыр. Бала ал жерге жетип келгенде аскерлер анын атасын көз алдында өлтүрүшүп, кээ бир балдарды куткарып, качып кетүүгө аракеттенип жаткан Назар деген адам ошол баланы да өзү менен алып качып жашырынып кеткенге мүмкүн болот. Ушул убакыттан кийин арадан бир канча жылдар өтүп, баягы Назар сактап калган жаш балдар дээрлик эр жетип чоңоюп калышыптыр. Баягы аскерлер атасын көз алдында өлтүргөн баланын аты Сартай болчу. Жанындагы баланын аты Таймас болуп, ал эми үчүнчүсү Корлан деген кыз болчу. Назар жана анын аялы ал балдарды жана андан кичинекей балдарды дагы өз балдарындай кылып чоңойтуп, айылдардан обочолонуп өздөрүнчө тоо арасында жашашчу. Анан да жанагы балдар жөн жүрбөй ат үстүндө машыгып чоңоюп, согушчан чеберлерден болуп калгандыгын байкайбыз. Ошентип балдардын барган сайын өнөрлөрү чыгып, ар кандай тентектиктерди кыла башташып, Назар болсо аларды ар дайым урушуп тыйып турчу. Балдардын чоңоюп эр жеткенин Назар дагы эми байкап, бир күнү үчөөнү айылга Ноорузга ээрчитип барат. Ал кыштакчанын көзгө басар башчысы Рахимжан болчу. Назар Рахимжандын өргөсүндө отурган кезде Сартай менен Таймас күрөш көрүп жатып, бир кезде Таймас Сартайды түртүп эле күрөшкө чыгарып жиберет. Элдин баардыгы чоң балбандын алдында Сартайды жыгылат деп ойлошуп, бирок Сартай эпчилдиги менен баардыгын таң калтырып, ал балбанды жыгып жеңип алат. Анда Рахимжандын баласы өзүнчө текеберленип, булар кайдан келген немелер дегендей кылып, байгеге койгон чапанын ыргытып жиберип кетип калышты. Дал ошол жерден Сартай бир кызды көрүп дароо эле жактырып калды Айтор. Сураштырып көрсө ал Рахимжандын кызы болуп чыгат. Анда Сартай дароо эле ошол кыздын агасы Касымга сөз салып, сен мага дагы бир балбаныңды чыгар, эгер мен аны да жеңип кетсем, сен мени карындашың менен тааныштырасың десе, Касым дароо эле ага ачуулана баштады. Дал ошол учурда алардын сөзүн бузуп, айылга эки жуңгар аскери кирип келгенин көрөбүз. Рахимжан өзү баш болуп, аларды урмат сый менен тосуп алышып, дароо эле өргөөлөрүнө алып кирип кетишет. Жуңгарларды көргөндө кандары кайнап, акыры чоңоюп эр жетсек, бир күнү өчүбүздү кегибизди алабыз деп жүргөн балдар Касымга келип жанагы жапкан чапанын өзүнө ыргытышып, дароо эле курч сөздү баштап калышты. Ал жерге Рахимжан да чыгып, балдарды жапайыларга теңеп уруша баштаса, Сартай ага катуу жооп берип, биз балким жуңгарлардан качып жүргөндүрбүз, бирок акыры бир күнү алардан өчүбүздү алабыз. Силерге окшоп жуңгарлардын алдында мышык болуп, ушул ээн жаткан казактын талааларында эркиндигибизди жоготкон жокпуз деп эле кетип калышат. Көрсө бул казактар дагы урууларга бөлүнүшүп, бир муштумдай бириге албай, азыркы күнгө чейин өз жерлеринде жуңгарларга кор болуп жүрүшүптүр. Үйгө айтып бара жатканда Назар балдарга жанагы келген жуңгарлар Рахимжандын кызын кудалап коюшкандыгын айтып берет. Аны укканда Сартай ого бетер жини келип атын чаап кетип калып, эртеси күнү Сартай менен Таймас Корланга келишип, ага бир канжарды көрсөтүшөт да, биз сенден эч нерсени жашыра албайбыз деп баардыгын ачык айтып беришет. Көрсө кечеки келген жуңгарлар Рахимжандын айылынан кайра кайтып кетип жатышканда, Сартай менен Таймас аларды талаадан тосуп алышып, жаа менен атып өлтүрүп салышыптыр. Алар Корланга биз кичинебизде бири-бирибизге эмне деп ант бердик эле. Чоңоюп эр жетсек жуңгарлардан бири-бирибизге кегибизди алып беребиз деп айтпадык беле десе, Корлан дагы көп ойлонбой эле аларга кошулат. Ошентип кийинчерээк алар ошол аймактан дагы 3-4 жуңгарды көрүп калышып, Корлан өзү баш болуп аларды бат эле тындым кылып салышат. Ошентип күндөр өтүп, дагы бир күнү талаа кезип жөө келаткан казактарды жолуктурушуп, алардын журтундагы жуңгарлар чаап кеткенин угушуп, өздөрүнүн журтуна алып барышып, Сабит деген баланы өздөрүнө кошуп алышат. Кийинки көрүнүштө казактын бир канча уруу башчылары чогулушуп, бул жуңгар дегениң бизге качантан бери эле бийлик жүргүзүп, үстөмдүк кылып келе жатат. Деги биз качан башыбызды бириктирип, аларга каршы чыгып, алардын үстөмдүгүнөн кутулабыз деп сүйлөшө башташат. Арадан күндөр өтүп, баягы балдар казак талаасында жылкы кайтарып жүргөн жуңгарларды каракчылык менен өлтүрүшүп, кайтарып жүргөн жылкыларын айдап артка кайтып кетишет.
Алар үйүнөн бир топ эле алыс кетип калышкандыктан кайтып келе жатканда жарым жолго жетип, бир кезде алардын алдынан эле жайнаган аскерлер чыга келишет. Балдар дароо эле жааларын октоп даярданып калышса, жакындап келген аскерлер казактар эле болуп, көрсө казак уруулары баштарын бириктирип, жуңгарларга каршы чыгуу үчүн акырындан аскер кошуундарын жыйнай башташыптыр. Ал жердеги аскер башчы балдардын жайын билген соң, аларды да биздин сапка кошулбайсыңарбы десе, Таймас дароо эле баш тартып, биздин жуңгарлардан ала турган кегибиз башка деп коет. Анда Сартай аскер башчы менен сүйлөшүп, биз силерге жуңгарлардан тартып алган жылкынын жарымын берели. Силер болсо бизге ар кандай курал-жарактарды бергиле деп көндүрөт. Ошентип балдар кеч менен жылкыларды жетелеп, өздөрүнө керектүү курал-жарактарды да алышып, алардын алдынан Назар тосуп чыгат да балдардын кылган иши жөнүндө түшүнүп калат. Кийинки күнү Сартай, Таймас, Сабит үчөө баягы Рахимжандын өргөөсүнө салам айтып кирип барышат. Рахимжан аларды дасторконго чакырып, былтыркы жылды эстеп, эгер былтыр силерге катуу айткан болсом, кечирип койгула деп кечирим сурайт. Анда Сартай дагы бизден да ката кетти деп кечирим сурап, Рахимжандын кызы Зереге көздөрү кадалып калып, Зере деле Сартайды жактырып калгандай түрү бар. Бирок сөздөн сөз чыгып отуруп эле балдар Рахимжан менен кайра урушуп кетишет. Анан да ошол жактан байга малай болуп жүргөн Эсенди да өздөрүнө кошуп алышат. Кийинчерээк казак урууларынын дагы бир жолку чогулушу өтүп, бул жолу көбүрөөк чогулушканы менен дагы эле казактын кээ бир уруулары биримдикке келбей коюшуптур. Бир күнү балдар аттарын таштап коюп, жөө эле бир айылга кирип барышат. Ал жерде жуңгар аскерлери казак жигиттеринин бирин дарга асмакчы болушуп, калгандарын болсо кербен менен чогуу алып барып, колчулукка сатмакчы болуп жатышыптыр. Себеби жуңгарлар казактарды жуңгар чабандарынын жылкыларын тартып алган жана да жуңгарларга кол салышкан деп айыптап жатышат. Андай көрүнүштү көргөндө өз жерибизде өзгөнүн бийлик жүргүзүп жатканын карачы деп Сартайдын ичи өрттөнүп, колчулукка кете турган байланып турган балдардын жанына келип, алардын бирине бычакты берип, баардыгын түшүндүрүп берип, ал жерден жөнөп кетишет да эртеси күнү жуңгарлардын кербени тала кезип кетип бара жатканда, Сартайдын тобу алардын алдынан тосуп чыгышат. Сартай дароо эле жуңгар баатырынын баласымын деп мактанып жаткан адамды жекеме-жекеге чакырып, ат үстүндө экинчи жолку сокку менен аны өлтүрүп салат. Андан соң дароо эле башка жоокерлер менен салгылаша башташып, казак жигиттерге Сартай бычакты берип койгондуктан алар дагы тез эле бошонуп чыгышып, бир нече жуңгар аскерлеринен турган кербенди кырып жок кылышат. Эсен жуңгар тилин билгендиктен жуңгарлардын бирин аман алып калышып, жуңгарлар кайсы бир аскер башчыга кат алып бара жатышканын билишип, катын алып коюшат да жуңгарды кое берип жиберишет. Эртеси дароо эле алар катты жеткирүүчү жерге барышса, ал жерде курулган чеп бар болуп, чептин ичинде бир топ эле көп аскерлер бардай. Эсендин маалыматы боюнча жуңгарлар бул жерде ок дарыларын сакташат. Анткени бул кезде жуңгарлар кылыч, жаа сыяктуу куралдардан тышкары мылтыкты да колдонгонго жетише башташкан эле. Рахимжандын кызын кудалап койгон жуңгардын аскер башчы Сөрөйү менин баламды Сартай деген неме жекеме-жекеде өлтүрүптүр. Балам жекеме-жекеде өлгөндүгү үчүн ал үчүн эч нерсе дей албайм. Бирок жанагы Сартай деген немени эл башына бүлүк салып, баскынчылык кылгандыгы үчүн өлтүрөм деп айтып, Рахимжанга Сартайды өлүк же тирүү алып келип бер деп талап кылат. Ал ортодо Сартай Зере менен жолукканга да жетишип калып жатты. Сартай менен Таймас баягы чепке кирип салгылашты баштайлы деп, бирок Эсен ал жакта аскерлер көп, алыбыз жетпей калат деп башка планды ойлоп чыгат. Жуңгарлардын тилин билген жалгыз гана Эсен болгондуктан түн ичинде ал баягы катты алып алып жуңгарлардын чебине кирип барат. Ал катты аскер башчыга берет да, бизге жолдон казактар кол салып, араң дегенде кутулуп качып келдим деп жуңгарлардын ишеничине кирет. Ошентип Эсен түн бир маалында ойгонот да, жуңгарлар ок дарыларды кайсыл жакта сактаарын көрүп, ага тоскоол болгон жуңгарды сайып салат да, ок дарыларга өрттү ыргытып, бир көз ирмемде эле жуңгарлардын чеби жарылып жатып калды. Ушуну эле күтүп турган Сартай жана башкалар кирип, калган каткан жоокерлерди өлтүрүп, катуу жаракат алып калган Эсенди алып кайтып кетишет. Ошентип эл арасында жалангана Сартайдын аты чыгып, бирок көбүнчө учурларда эле Назардын көзүнчө Таймас жаман көрүнүп калчу. Ошентип күндөр өтүп, акыры кызганыч жек көрүүгө айланып, эми Таймас Сартайды жек көрө баштады окшойт. Акыры бир күнү ал Сартай менен кетип баратып, биз баардык ишти эле чогуу жасап жатабыз го. Бирок элдин баардыгы сени таанып, мени тааныбайт экен. Биз жуңгарлардан кегибизди алабыз деп ант бербедик беле. Көрсө сен элге калп эле өзүңдү таанытыш үчүн жүргөн окшойсуң деп, Сартай алдыга бастырып кеткенде аны жаа менен атып салат. Ошентип Таймас Сартайдын атын жетелеп үйүнө кайтып келип, биз талаада жуңгарлар менен кагылышып кетип, алар Сартайды өлтүрүп атка сүйрөтүп кетти деп калп айтат. Бирок өлүмгө таштаган Сартайды Рахимжандын адамдары таап алышып, Рахимжан болсо Сартайды жуңгарларга кармап берүүнү ойлонбой, тескерисинче Сартайдын жаратын айыктырып дарылай баштайт. Бир аз убакыт өтүп Назар, Корлан жана башкалар Таймаска ишенбей Сартайды издөөгө жөнөшөт. Бул кезде Сартай Зере менен мамилеси ого бетер жакшырып, Рахимжан болсо эми бизди жуңгарлар оңдурбайт деп ал жактан көчүп кетмекчи болуп калышат.
так ошол учурда Назар жана башкалар ал жерге келишип, Сартайдын тирүү экенин угушканда эле Таймас ал жерден жок болуп кетет. Бардыгы тең Сартай менен жолугуп көрүшүшүп, Назар Сартайды журтун көздөй алып кетип, Корлан жана башкалар болсо Рахимжандын көчүн бир топко чейин коштоп барышат. Ал эми Таймас болсо эмне кылаарын билбей тоо арасында жүргөнүн көрөбүз. Корлан Рахимжандын көчүн узатып коюп кайтып келе жатканда, алардын артынан Зере дагы жете келип, көрсө ал Сартай менен калам деп чечип, көгөрүп эле кетпей коет. Корлан ага макул болуп кетип бара жатышканда, бир топ убакыттан кийин анын атасы 2-3 адам менен бирге жетип келип, Зереге мени уят кылба деп айтып аны алып кетип калышат. Бирок алар кайтып жаткан кезде эле Жуңгар аскерлери аларды курчап алышып, көрсө Рахимжан Сартайды кармап бербей эле качырып жибергенин билип калышкан окшойт. Ошол жерден Жуңгарлар Рахимжанды өлтүрүшүп, бирок ал кызы Зереге акыркы сөзүн айтканга жетишип, Сартай экөөнү батасын берет. Корлан Сабит жана башкалар Жуңгарлар менен кармашып, Корлан Зерени алып бир топко чейин качырып барып, бир кезде Зеренин аты баспай калганда Корлан ага өзүнүн атын берип, ат жолду билет деп коет да андан ары качырып жиберип, өзү ошол жерден Жуңгарлар менен кармашып жатып көз жумат. Түндө Таймас жашырынып келип апасына жолугуп жатканда, Назар жана башкалар аны кармап бакка байлап салышат. Эртеси Зере Сартайга жетип келип, Корлан жана башкалар атасы дагы көз жумгандыгын айтып берет. Андан соң Сартай байланып турган Таймаска келип, мен сени өлтүрбөйм деп айтып, чипти кесип аны бошотуп жиберет. Ошентип кийинчерээк алар Рахимжандын көчүнүн аркасынан да жетип барышып, Рахимжан кызына батасын бергендиктен агасы дагы аларга каршы чыга албай, Зере менен Сартайга батасын берип алар үйлөнүп калышат. Акыры көптөн күткөн согуш күнү дагы келип, казактын болгон кошуундары өздөрүнөн бир нече эсе көп болгон Жуңгар аскерлери менен согуш талаасында катуу салгылаш болуп жатат. Салгылаш болуп жаткан учурда Сартай Рахимжандын көчүнөн дагы бир нече адамдарды өзүнө кошуп алып, жалаң гана өзүнө окшогон жаш балдардан турган 100дөй аскер чогулат. Согушка кирип жатып Сартай жоокерлерине, биз 100 бала эмеспиз, биз 1000 балабыз. Биздин ар бирибиздин ичибизде 1000 жоокердин күчү бар деп эле согуш талаасына катуу сүргүн менен кирип кетишти. Алар Жуңгар аскерлеринин бир тарабынан оюп эле кирип барышып, бир тобун кыйратышат. Катуу салгылаштын аягында Жуңгарлар чегине башташып, бул кезде Сартайдын дагы бардык жоокерлери мерт болгон эле. Сартай дээрлик Жуңгарлардын туусунун түбүнө жетип барып, бирок аны бир өлүмдөн күтүлбөгөн жерден пайда болгон Таймас куткарып калат. Таймас ошол жерден аскер башчыны өлтүрүп, өзү дагы катуу жарадар болуп, өлүп бара жатканда Сартайга мен сенин кегиңди алдым деп айтат. Аңгыча болбой эле Сартайга бир канча жаанын жебелери тийип, бирок ал болбой эле тырышып жетип барып Жуңгарлардын туусун жыгат. Андан ары аркы дүйнөгө сапар алып жатып, казак жоокерлери аттардын дүбүртү менен Жуңгарларды кубалап ал жерден өтүп жатканын көрүп, жеңиш алар тарапта экенин билип, арманы жок өлдү окшойт. Тасманын аягында казактар жеңишке жетип, баягы Назар түндүк көтөрүп жатат. Ал эми Зеренин болсо боюнда бар экенин көрөбүз. Тасма ушундайча соңуна чыгат достор. Видео жаккан болсо мага жакты белгисин басып, дос тааныштарыңыз менен бөлүшүп койгонду унутпаңыз. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө аман болуңуздар.